Бир убакта сразу 3 президентти кабыл алганга шарт түзөбүз. Килемдер мындай салынат экен да ушул жактарга. 20 миңден ашык дагы аянт кошулду чарчы метр. 6 траволатор коюп атабыз. 2 президенттин кортежи бата турган стоянка кылдырдык. Дүйнөлүк аэропорттордо колдонулган нерселерди алдык. Ортодогу жанагындай прокладка компаниялар болуп кетпеш керек. Жесең камайм. Жедирсең дагы камайм. Кумтордон кийин эле биз турабыз. Канча каражат кетти? 130 миллион доллардан ашат. Манас аэропорту канча пайызга жаңыланды деп айтсак болот? 1700 жүргүнчүнү 1 саатта өткөрсөк, азыр 3,5 миңге 4 миңге жакын өткөрө алабыз. 100-120 самолетко чейин көбөйөт. Ошко эч качан жаңы техника алып беришпечкен. Максимум кылдык да, сапатына акцент аябай койдук. Анан ошо 8 компаниялар баардыгын бир күндө эле договорун жаап чыгардык. Мамлекеттик аэропорттун ичинде бизнес кылгандар токтоптур да. Азыр бизде 30 окошко бар. Бул бүткөндөн кийин 60 болот. Ачык жерде дагы 1000ге жакын бар. Ошо менен 1600 болду. Бул аэропортко кетүүчү жолдун асфальты дагы жаңыланып бүтүп, конок тосконго даяр болуп калыптыр. Кыргыздардын рухун көрсөтө турган. Көрсөткөн. Саналуу күндөрдөн кийин Бишкекке Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн 20дан ашуун өлкөдөн президенттер жана ардак коноктор келет. Ал эми көчмөндөр оюнуна катышууга 100дөн ашуун өлкөдөн делегация келери күтүлүүдө. Бул ушундай алыстан келген конокторду тосууга Манас эл аралык аэропорту кандай даярданууда? Бүгүн ушул жакка келип көрөлү деп атабыз. Бул жакта масштабдуу реконструкция болуп, былтыртан бери жумуштар жасалып жатыптыр. Аба майдан кантип өзгөрүп атат, эмнеси жаңыланды, кандай иштер жасалды, эми баягы куда тосчудай даярданып аткан конокторубузга кантип тосууга камынууда, алдыда ушул тууралуу көрүп, таанышып кетели деп атабыз. Манас мырза, аэропорт аябай кеңейип, жаңыланып жатыптыр. Азыр оңдоо иштери канча пайыз бүтүп калды? Эмнелер жасалды? Айтып бербейсизби? Бизде курулуш иштеринин бардыгы 100%га бүтүп калды деп айта алам толугу менен. Бизде азыр жанагы жашылдандыруу, могул фонтан, анан жууп тазалоо иштери акыркы фазада ошолор болуп жатат. Аэровокзалдын ичинде бизде кээ бир участоктор калды. Айкте баягы орусча айтканда отделочный ремонттор жүрүш керек. Анткени болсо анын бул биз 1,5 жыл болду да баштаганыбызга бул чоң масштабтуу реконструкцияны. Анан баштаганда аэропорт 1 минутада да токтогон жок. Канча рейс 1 жыл мурун биз авиакомпаниялар менен согласовать этебиз. Ошо рейс канча запланированный болсо, ошолордун бардыгын аткардык. Анан бизде эң чоң ошол проблема иштеп аткан аэропортто реконструкция жүргүзүш. Бул өзүнчө бир чоң көйгөй болду да. Демек ошо биздин именно скоростка ошол влиять этти. Если биз бул аэропорту токтотуп коюп туруп курсак, биз мындан мурун эле бүтмөкпүз. Анткени күнүнө 500 адамдан ашык адам иштеп атты. Круглосуточно. Жумушчулар. Ооба, жумушчулар баягы строительдер иштеди да. Анан бул жерде баягы аэропортту токтотпой иштөөнүн дагы бир проблемасы бул бизде авиацияда авиационная безопасность деген бар. Анан безопасность полетов деген бар. Тем более биз кара тизмеден чыкканда бизди авиакомпаниялардын өздөрүнүн аудиттери да бар. Анан ошол требованияларга биз да жооп беришибиз керек да. Жөн эле бул проходду жаап коюп, бул проходдон өткөрүп коюштап эмес да. Ал жерге бүт оборудованиялардын баарын жылдырышыбыз керек.
По авиационной безопасности ал жерде бир баягы мындай жөнөкөй тил менен айтканда чычкан өтүп кете тургандагы возможность болбош керек. То есть ошолордун бардыгын биз выдерживать этишибиз керек да. И биздин могу производственная часть жанагы бул баягы система прохождения пассажиров деп коет да. Ошону дагы каждый раз биз жылдырып аттык, жаңы өзгөртүп аттык. Бул коридор менен тияка кирип жүргүнчү тияктан коопсуздуу өтүш керек, бул жерден досмотрду өтүш керек, бул жерден регистрацияны өтүш керек депчи. Келип кетип аттым ошол учурунда. Бир карасаң, бул эшиктен кирип калабыз, кийин карасаң башка эшиктен кирип калып эле. Ооба. Анан баягы биз если жаап коюп туруп эле курсак, анда бизге аябай жеңил болмок да. Биздин могу строительдерге дагы аябай жеңил болмок. А так как биз рейсти дагы азайткан жокпуз, география полетубуз дагы азайган жок. Ошол задача турду параллельно канча деген миллион жүргүнчүнү должны обслужить, и в то же время мы не должны останавливаться, строить дегендечи. Анан параллельно эки нерсени алып кеткенде аябай мындай оорчулук жаратат экен да. Бирок Кудай буйруса жакшы срокторго бүтүп атабыз азыр. Негизги жумуштар бүтүптүр да. Бул азыр ошондо өзгөрүү эмнеде болду? Мурда биз келгенде мындай экинчи кабатка унаа менен чыгып, анан ошол жерден түшүрүп, айланып було түшүп кетчү эле. Ошол жер тосулуптур, Эки жака канча кеңейди, аэропорт канчага кеңейди деп айтсак болот. Мындай тарыхка кайрылып кетсек, 1974 жылы аэропорт Манас курулган. 50 жылдан ашык жыл болуп калды. Бирок масштабтуу реконструкция же бир мындай өзгөртүү, ошол эле учуп конуу тилкесин өзгөртүү эч кандай болгон эмес. Бул баягы аэропорт өзүнүн жашоосу менен жашап, баягы жылда кылына турган мелкий ремонт жумуштары менен эле кылынып жүргөн. Бирок 1,5 жыл мурун урматтуу президентибиз Сагынуу Кожоевич задача койду. Биздин центральный аэропортту полный модернизация кылып, учуп конуу тилкесин дагы, аэровокзалын дагы, терминалын дагы, экинчи аэровокзал бизде терминалдыга зал официальной делегация деп коет. Ошону дагы полный бүт баарын жасап чыккыла деди. Анан ошо тапшырманы алып туруп, анан биз масштабтуу жумуштарды баштадык. Былтыр болсо биз жылдын башында баштап учуп конуу тилкесин толугу менен жасап бүттүк. Учуп конуу тилкеси, анан учуп конуу тилкесинин жанындагы магистральная дорога деп коет. Баягы самолет келип конуп, анан ошол учуп конуу тилкесин тез бошотуш керек. Тез бошотуш керек дагы, экинчи полосага түшүш керек, чтобы артынан келаткан учактарды кабыл алыш үчүн. Бул биринчиден безопасностька влиять этет, коопсуздукка. Экинчиден бул биздин аэропорттун пропускная мощностун дагы көбөйтөт. Ошол задача менен бизде магистральная рулежная дорожка, андан башка перрон, стоянка для воздушных судов. Анан самый главный бул өзү учуп конуу тилкенин өзүн реконструкция кылуу. Ушул чоң 3 задача. Анан кийин андан дагы мындай вытекающий дагы бар. Бизде жанагы система огней, светосигнальный огни деп коет. Бул жана туманда күйгөн. Бул жака көп туман түшөт эмеспи? Ооба, бизде биз ушул регион аэропорт Алмата, Бишкек бул бир эле эмеде турат да. Анан бизде ошондо окшош эмеси. Анан бизде экинчи категория, ИКАОнун экинчи категориясы менен сертифицированный учуп конуу тилке болчу. Ошону биз 3-чү категория көтөргөнгө долбоор жасадык. Оборудованиялардын баардыгын алдык. Ошонун баардыгын анан былтыр баардыгын бүтүрүп, быйыл 27-жылы февралдын 18-inde биз бүт авиакомпанияларга, бизге учкан, бизден учкан, биздин үстүбүздөн учуп жүргөн авиакомпаниялардын баардыгына жарыяладык. Сертификация алдык. 3-чү категория менен бизге уже коно берсеңер болот дегенче. Анан анткени болсо эмнеге айтып кеттим, бизден учуп өткөн авиакомпанияларга, анткени болсо бизден транзит мамлекетибиздин үстүнөн учуп кетип аткан самолетторго дагы биз беришибиз керек. Анткени болсо в случае аларда аварийная посадка болуп калганда алар билиш керек. Аэропорт Манас, аэропорт Ош, в случае экстренной посадки кандай категория менен конот, өзүнүн требованиялары бар. Ошондо биз баардыгына уведомление берип, 18 февралда 27-жылы биз баарына жарыяладык. Азыр эми бул реконструкция жагына, учуу конуу
Кандай жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды? Кандай жаңы шарттар түзүлдү? Терминал боюнча ошол 74-жылы курулганда 39 000 чарчы метрди түзгөн терминал болгон. Азыр болсо биз ошол терминалды полный реконструкция кылдык и ошол аянтын чоңойттук. Чоңойткондо азыр реконструкциядан кийин 60 000 квадрат болду бизде. Ошондо 20 000ден ашык дагы аянт кошулду, чарчы метр аянт кошулду. Андан башка бизде 600гө жакын могу стоянкалар болчу, машина токтотуучу жайлар. Анын баардыгы бизде ачык эле, обычный мондай классический эле стоянка болчу. Анан биздин жүргүнчүлөрүбүзгө мындай ыңгайлуу болуш үчүн көп аэропорттордо дүйнө жүзүндө ушундай көп кабаттуу жабык стоянкалар болот да. Анан ошону долбоорун жасатып биз ушундай стоянка кылдырдык. Бул 4 кабат болот окшойт. Үстүнө дагы турабы? Бул 4 кабат, үстүндө дагы 5 кабат бар. 5 кабатына дагы. Ооба. Ошо менен баардыгы биригип 650 унаа токтотуучу жай болот. Ушул жерде эле 650. Ооба, ушул жерде 650. Ачык жерде дагы 1000ге жакын бар. Ошо менен 1600 болду. Мурун 600гө жетпеген болчу. Азыр болсо азыр кенен болуп калат. Абдан кенен. Андан башка биз болсо бул альтернативный дорога деп коет. Биз келатканда көрдүңүздөр болуш керек. Кольцевой жасалды. Ал кольцевойдон аэровокзалга келе турган альтернативный мындай жол жасалды. Кенен жол, 4-полосный жол болот. Анан болсо ал бул долбоорду толугу менен биз жазып чыктык дагы. Анан жер мэрияныкы, анан мэрия өз күчү менен ошол жолду жасап беришти бизге. Кольцевойду да жолду жасап беришти. Бул мына терминал аркылуу бул жерге унаасын токтотуп туруп, ошодон ары эле жөө түзөтүп кирип кете берет. Бул галерея. Бул жерде биздин жүргүнчүлөр унаасын токтотту дагы. Бул ичинде 4 лифт бар. Лифт менен кабаттар аркылуу адамдар жүрө берет. Көтөрүлөт дагы, анан ошол лифт галереяга түшүп, галерея менен анан аэровокзалга сразу өтүп кетсе болот. Андан башка, если жүргүнчүлөр машинасын бул жерге койсо деле, бектен жөө басып деле основной кирүү залына бияктан деле кирип кете берет. Досмотр эки жерде тең болот бизде. Бул жерден да досматривать этебиз жүргүнчүлөрдү, эки жерден да досматривать этебиз. Бул көрсөк болобу азыр? Бул канча пайыз бүтүп калды? Бул бүтөйүн деп калды уже. Ичинде отделочный жумуштары жүрүп жатат. Алар азыр бүтөт. Бул да эртең коноктордун келишине бүтөбү? Ооба, бүтөт. Бул жактан эле мындай карасак болот, анткени азыр эме. Бул жерде азыр мына өзүңүздөр көргөндөй покрытие пола жасалып атат. Освещениялар коюлуп атат. Лифттердин баардыгы уже коюлган. Анан бул парковканын уникалдуусу бул автоматизированный парковка болот. То есть жүргүнчүлөр келатканда система машинанын гос номерин считывать этет. Убактысын эсептейт. Машина бул жерге коердо ар бир этажга кирип атканда индикаторлор турат, лампалар. То есть место барбы, жокпу, жүргүнчүлөр машинасы менен киргенде уже билет кайсы жерде место бар. Жашыл же кызыл болуп турат. Жашыл болсо, значит ошол жерде место бар, ал барып койсо болот. Анан дагы бир уникалдуу жери, мисалы үчүн жүргүнчү келди, машинасын токтотту дагы бир жумага бир жака саякатка же бир жерге учуп кетти. Келгенден кийин унутуп калды ал, кайсы кабатка койгон, кайсы местого койгон. Ал учуп келер менен эле галереянын башында аэровокзалдын ичинде бизде терминалдар турат. Ошол жерде өзүнүн мамлекеттик гос номерин терет. Тергенден кийин эле бекте умный система камералар болот ичинде. Ал место нахождениясын определять этип берет. Машинасы кайсы жерде турган. Мисалы үчүн 3-кабатта, 78-орунда условно бекте машинасы турат депчи. Бул жерге токтоо акысы канча болот? Акысын азыр биз эсептеп атабыз. Бизде коммерческая дирекция деген бар. Азыр болсо бул кеткен чыгымды, өзүнүн баягы содержаниясы, ошонун баарын эсептеп чыгып туруп, анан кийин биз тариф коебуз. Однозначно бул крытый парковка кымбатыраак болот.
чем нежели бул ачык парковкаларга караганда. Жумуш дагы деле кызуу жүрүп атыптыр, Кайсы жерге барсак иштеп аткандар, канча жумушчу бар биякта негизи? Өзү күнүнө круглосуточно күндүз 500дөн ашык жүргүн жумушчу иштейт. Түндө 200 адам азыркыга түшүп калды. Анткени болсо биз уже фронт работу көп жумуштар бүтүп калды. Азыр уже спадка кетти, ошондой. Күнү түнү убагында 500 адам минимум иштеп атты. Анан, кстати, бул галереянын да уникалдуу жери, бул галереянын узундугу 108 метр. Бейикте жүргүнчүлөр баягы унасын коюп, анан чемодандар менен мындай жөө басып өтүп кетсе деле болот. Же биз 6 траволатор коюп атабыз. Жанагы Турцияда, Стамбулда көрүп калдыңыздар да, адам баягы түз эле мындай траволаторго турат и скорость ускоряется в 2 раза. Ошо менен кетсе болот. Бул жерде бар. Ичинде ошо азыр жасалып атат, где-то бир айдын ичинде буйруса келет, аны коебуз. Ошондо бул галереянын ширинасында оң тарабында аэровокзалга кете турган траволаторлор турат. Ортосунда адамдар пеший ходом басса болот. И сол тарабында наоборот встречный келе турган. Анан бул аэропортко өзү бүт оборудованияларды ушундай жанагы лифты, траволаторы, эскалаторлорду коюп атканда биз баягы сапатына аябай көзөмөл койдук. Китайский же анча мындай жакшы эмелерди алган жокпуз бул жерде. Биякта бүт сапаты күчтүү, бренд бөлөк аэропорттордо, дүйнөлүк аэропорттордо колдонулган нерселерди алдык. Биз Швейцариянын Шиндлер деген оборудованияларын койдук. Шиндлер деген лифт койгон компания, ал дүйнөдө 2-3 орунда турган эле белгилүү компания. Отис деген бар, анан Шиндлер деген бар. Анан ошо биз Шиндлерди тандадык. Бизде комиссия бардыгы апеллят этишти. Анткени болсо бул өзү бул техника деген койсо иштей берет экен. Бирок бекте поток көп да эл, нагрузка көп. И аэропорт эч качан токтоп жабылбайт. Бул 24 саат иштеген объект да. И эч качан бир жылда бир күн да токтобойт да. То есть ошол нагрузканы, ошол потокту выдерживать ете турган оборудование керек да. Биз бөлөк аэропорттордо көрүп чыктык. Турцияныкын, Европаныкын, Америка, Кытайдыкын. Бүт жерде ошол чоң мировой брендтерди колдонушат экен. Анан биз дагы чечтик ошо биздин баягы центральная гавань болуп аткандан кийин беке жакшысын, сапаттуусун коелу деп. Анда ичине кирип көрөлүчү, Жүрүңүз. Ноу терезелерди да койдуңуздар да, айнектер бүт бар айнек болуп тур астынан үстүнө чейин. Булардын сапаты кандай? Буларды каяктан алып келдиңиздер? Булардын бардыгы стекло полный эмеден келди, Россиядан келди. Профилдер дагы Россиядан келди. Эмесин болсо обработка деп коет экен, бул баягы ошол жактан жасалып келбейт экен да. Бул аяктан как сырье болуп келет экен дагы, анан бейиктен обрабатывать этип жасашат экен. Уже изделие кылыпчы. Анан бейиктеги Кыргызстандагы болгон жакшы компаниялардын баары чогулушуп, анан бир компания мынча объем жасай албайт экен. Ошон үчүн баардыгы чогулуп анан жасашты да. Мына айнектин сырьёсу келип, анан бул жактан жасашты. Айнек болуп жактан келет экен, а жактан кесилип уже эме болот экен. Ноголардын бардыгы ограничительдер. Биз баягы башында ойлогонбуз, жанагындай темирден ограничитель койсокпу деп. Анан эми бул баягы эстетика жакшы көрүнүш керек деп анан ушул таштарды чечтик. Буларды болсо Кытайдан 200 таш келди. Ушунда ар бирөөсүнүн салмагы 100 кг. Бул 100 кг, ар бирөөсү 100 кг болду. Андан башка еще бул астына дагы креплениясы болот. Ошо менен эметилет. Анан бул противотаран да, баягы машина менен кирип кетпеш керек, аэровокзалга деген эмеси. Мындай коопсуздук. Анан бул мындай эстетически да жакшы көрүнөт эмеси. Мурун аэропорттордо жана темир менен да эметип коюшат да. Анан темир деген эми бул анча көрүп бербейт. Анан бул көрүккө жакшыраак деп анан ушундай. Бул ар бир ташы канчадан экен? Басын эсимде жок точно. Анан бул жерде баягы масштаб чоң да реконструкция. Анан ошонун бардыгында биз көзөмөл катуу кылдык.
Анткени болсо ортодо посредниктер болуп кетпеш керек, поставка строительдер, дагы бир коррупционный схемалар болуп кетпеш керек. Ошон үчүн биз аябай катуу көзөмөлдөп муну только производителдин өзүнөн, то есть өзү жасайт, напрямую только ошондон сатып алабыз биз. Ортодогу жанагындай прокладка компаниялар болуп кетпеш керек. Ошондой компаниялар курулушту жайлатат эмес. Бирөө негизи эле подрядчы алса, подрядчы андан суп подрядчы алып, кайра суп подрядчы болуп кетип, анан ушул жабдууларды, материалдарды алып келгенде дагы башка бирөөлөр, ортомчулар такыр көзөмөл болду аларга, Обязательно көзөмөл болду и болуп атат азыр деле. Анткени болсо эмбекте канча деген миң наименование материалдар бар да. Ошон үчүн ар бирөөсүнө көзөмөлдөп биз мен 22-жылы келгенде аэропортко управление по противодействию коррупции деген ачкам. Ал отдел кадимкидей. Аларга бүт полномочия берилген. Любой нерсеге киргишип карай берет. Любой документти карайт. Өздөрү изилдейт. Анан информацияны только мага берет. Биз карап турабыз объективно эмне болуп атканын. Ал юристтерди койгонсузбу, Алар аякта бывший следовательдер, бардыгы оперлер, исследовательдер. Алар кандай жыйынтык байкап аттыңыз ошодон? Убагында кармап аныктап атыштыбы мындай? Балким бир чоң бир мисалды айта аласыз. Албетте. Эми бул строительство эмес, вообще могу 4 жылдын ичинде задача ушундай болгон да. Урматтуу президентибиз бияка баягы мен келатканда ал айткан. Өзүң жебейсиң, эч кимге жедирбейсиң. Жесең камайм. Жедирсең да камайм. Итиги жеген адамдарды кошо камайм деген да. Эми баягы ачык сөз. Анын эч кандай эмес секрети деле жок. Анткени мен дайыма өзү эч качан госкомпанияларда иштеген эмесмин. Эч качан мындай опытында болгон эмесмин. Частный сектордон келдим, бизнесте жүргөм. Анан талабы ушундай болгон. Анткени бул эч кимге деле секрет эмес, бул авиация убагында коррумпированный көп нерселер болгон. Анткени бул один из топ-3ге кирет эң доходообразующий компаниялардын бири. Кумтордон кийин эле биз турабыз. Анан бул жерде бүт закуп системасын келгенден баштап карап баштадык. Эмне болуп атат? Кимден сатып алып атабыз? Канчадан сатып алып атабыз? Рынокто анын баасы кандай? Анан кандай схемалар болгон? Кандай частный лавочкалар ачылып калган биякта? Кантип жерлер берилип кеткен? Кантип объекттер берилип кеткен? Менден мурунку келген, мурунку отурган руководительдер өздөрүнө бир частный компанияларды ачып алган. Кимдердин менчигине айланып кетейин деген. Анан ошолордун бардыгын мына 4 жылдын ичинде жокко салдык. Хендлинговая компания деген компаниялар болгон. Бул компаниялар, например, чартерный рейс учуп келатса, чартерный деген билесиз да? Бул баягы мындай незапланированный аты учуп келаткан чартерный рейс келатса, ал компаниялар напрямую бизге чыккан эмес. Заявканы бериш үчүн, бизден топливоны сатып алыш үчүн же биздин наземное обслуживание деп коет, дагы бир услугалар. Алар частный компаниялар, 8ге жакын компания ачылган. Ар бир мурунку келген руководитель өзүнө бир компания ачып койгон. Ошолорго акча төлөп берет, алар үстүнө маржасын кошот. Анан кийин бизге аэропортко төлөнөт. То есть бизден услуганы, ошол эле бардык нерселерди 1 сомго сатып алат дагы, үстүнө дагы 50 тыйын кошот, условно айтып атам. Анан кийин миллион болсо 1,5 миллион. Анан тиге сатат. То есть эмнеге биз баарын биз кылып атпайлы, мамлекет кылып атат, мамлекеттик аэропорт кылып атат. Эмнеге биз өзүбүз прямой эле сатпайбыз? Вопрос, менде ошондой вопрос болду да. Десем унчукпайт эч ким. Анан ошо 8 компаниялар баардыгын бир күндө эле договорун жаап чыгардык. Өзүбүздүн коммерческая дирекцияга ошо функциялардын баарын бердик. Все, прямой эле өзүңөр чыккыла да, бүт ким бизге учабыз деген, прямой биздин дирекцияга чыксын да, бизден алып берсин. Анткени мы же оказываем эту услугу. Зачем бизге посредник?
мамлекеттик аэропорттун ичинде бизнес кылгандар токтоптур да ошол. Это бул бир эле направлениясы. Бир эле. Андан башка бул аэропорт деген өтө көп техника алабыз. Техниканын содержаниясы да болот. Ошол эле ГСМ алабыз, ошол эле горюче-смазочный масла, фильтра, канча деген 200дөн ашык техникабыз бар. Ошого запчастьтарды алабыз. Ошолор нерселер дагы мурун мындай посреднический компаниялардан, напрямую производительдерден эмес алынып жүргөн да. Анан биз ошолордун баарын токтоттук дагы айттык, вот бренд бар, например, условно бир компания чыгарат, ошо менен прямой келишим түзгүлө дагы алып бергиле. В чем проблема? Зачем покупать у посредника? Аларда посредниктерде мындай кылып коюшкан, официальный типа дистрибьютор деп ачып алышкан, Кыргызстанга бир ОСО. Анан ошондон барып алышыбыз керек экен да. Ал дагы өзүнүн 5 тыйынын кошот дагы. А зачем ал, эмне кереги бар? Прямой сүйлөшкөлө, ошол эле Европа менен, ошол эле Кытай менен, ошол эле Россия менен прямой сүйлөшүп туруп анан ошолордон алууга. Кылса болобу экен ошол нерселерди. Ортого салып жүргөн да. Ошону эми ал чисто өзүнүн кызыкчылыгы болгон да ошол убакта. Андай нерселердин баарын жокко чыгарды. Мына азыр аэропортто бүт нерселердин баардыгы напрямую только производительдердин өзүнөн алабыз. Кирел. Топливо маселеси да ошондой болгон мурун. Ошондо Бул аэровокзалда баягы 20 миңден ашык чарчы метр өзгөрдү дебедим бе? Ошондо биз могул түштүк тарапка 20 канча метрден ашык жылдык да. Мурун азыр көрсөтөм, эски аэровокзал кайсы жерден токточу. Анан бул жакка өсүп биз аэровокзалыбыз баягы ичке анан узун болчу да. Ошону биз болсо мындай кеңейттик да бул жакка. Вот. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Бизде аз көрүп атасызбы, например, мына бул жеринде мына эски участок калды. Анткени болсо ал жерден азыр регистрация өтүп атат пассажирларчы. Биз аякта жаап кое албайбыз. Азыр биякты бүтүп, анан регистрацияны азыр в южном направлении могул жерге жылат. Могу экрандан астына ушул жер эми регистрация болот. Мынунун астынабы? Ушунун астына бүт регистрационный служба ушул жерде отурат. Пассажирлар, жүргүнчүлөр келет дагы ушул жерден регистрация кылат дагы. Анан в восточном направлении и в западном направлении досмотрду өтүшүп туруп, анан стерильный зонага чыгат, зона duty free чыгат. Вот. Канча окошко коюлат могу? Азыр бизде 30 окошко бар. Азыр бул бүткөндөн кийин 60 болот, ошондо 2 эсе көбөйөт. Гейт деп коет, жана выход на посадку. Бизде 8 гейт бар болчу. Азыр реконструкциядан кийин 13 болот. Ошондо биздин баягы аэропорттун пропускная мощность деген бар. Ошол почти 2 эсе көбөйөт. Бул жерден экинчи кабаттан кимдер учат? Бул жерде регистрация бүт эле местный авиакомпаниялар дагы и международный авиакомпаниялардын баардыгы регистрацияны ушул жерден кылабыз. И мурун аэропорт могул жерден токточу. Могул жерден токточу ушул жерден. Могул жерге эсиңиздерде болсо ушул эстакада болчу. Унаалар ушул менен ушул жерге келчү дагы, анан мындан нары жагына кирчү. Анан могул жагы полностью болуп расширенный жагы. Расширенный жагы. Асты гранит окшойт бул, Да, бул гранит. Бул натуральный камень, гранит. Аябай ортосунда немеси жок. Муну дагы баягы биз талап койдук, эми ошол эле кылып аткан строительный компанияларга дагы биз мындай эми баягы патриотический подход менен сурандык. Бул эми биринчиден өзүбүзгө жазып атабыз. Мамлекетибиздин жүзү. Экинчиден өзүңөргө деле бул чоң кейс. Аэропортту жасадым деген бул өзүңөргө чоң кейс бул. Анан ошон үчүн сапатка аябай көңүл бургула деп талапта койдук и мындай по-человечески дагы сурандык да. Эптеп-септеп бүтүп кеткен болбойт бул эми. Бул калыш керек, бул өзүнчө тарых болуп калат. Курган компаниялар жергиликтүү эле компанияларбы же башка? Авангард, Авангард. Биздин өзү келишим боюнча Министерство строительства. Эмне үчүн андай кеттик? Анткени болсо бул деген стратегический объект. Анан бизде мамлекетте курулуп аткан стратегический объекттердин баардыгын көзөмөлдөө болуш үчүн,
чтобы баалардагы көзөмөлдөө болуш үчүн, сапаты да көзөмөлдөө болуш үчүн, компетентный надзорный органда туура караш үчүн биз ошо Минстрой менен кеттик. Ошолор менен келишим бар. Алар дальше уже өздөрү тандап берет, ким иштеп берет сага деп туруп, анан ошо заказчикалар болуп турду, э? Алар биз заказчик болобуз. Алар болсо бизге подрядчикти тандап беришти. Ушунча чоң курулуш жасалыптыр. Бул канча каражат кетти ушул жумуштарга, реконструкция? Каражат азыр эсептелип атат. Аягын азыр айта албайм мен. Анткени болсо бул итогу чыга элек да азырчы биздики. Бирок смета канча бекитилген? Көзөмөл менен, примерно менен, подсчет менен где-то бир общий учуп конуу тилкесин, бул аэровокзал, перрон, бүт баарын кошуп чыкканда где-то бир 130 миллион доллардан ашат. 130 миллион доллардан ашат. Анткени бекте 60 миң чарчы метр жасалып отур. Ремонт. Курулганы 20 миңден ашык с нуля курулуп атат. Андан башка канча деген прилегающий территория жасалып атат. Стоянка 600 местага жасалып атат. Крытый. Галереясы, ичиндеги оснащение, техника, бүт мебель, себель баардыгы кирип атат. Андан башка зал официальной делегации полностью жасалып атат. Аяктан асфальт, аякта фонтандар, то есть мен бирок примерге келтирип айтсам болот. Жакында эле мен бир статья көрүп калдым. Жакынкы бир өлкөлөрүбүздө бир аэропорт курулуп атыптыр. Айкте аэровокзалы 4000 квадратный метр экен. Учуп конуу тилкеси 2400 метр экен. Биздики 4200. Стоянкасы 4 эле стоянкасы бар экен. Бизде 66 стоянка. Ошону куруп бүтүшүптүр. 126 миллион долларга. Биздики 130 миллион атасы. Бирок ошондой аэропортту мен айтып берейин сизге. Мына Караколдо бүттүк биз. Караколдо бизде аэровокзал 10 миң квадратный метр, алардыкы 4 миң. Учуп конуу тилкеси биздики 3750 метр, алардыкы 2400. Стоянка окшош, биздики да 4, алардыкы да 4 экен. Биз Караколдо 35 миллионго бүттүк. Аларда 127 миллион ушундай экен. Өтө эле айырма бар го анда. Бул каражат каржы булагы каяктан? Аэропорттун өзүнөнбү же республикалык бюджеттенби? Жок, бул аэропорттун өзүнөн. Урматтуу президентибиз баягы ушул чоң масштабтуу проекттерди баштаганда өзүңөрдүн тапкан каражатыңарды развитияңарга жумшагыла деп туруп, анан бизге разрешение берген. Биз өзүбүз ар жылы тапкан акчаларыбызды чогултуп, ошого могу проекттердин баарын жасап атабыз. Демек, аэропорттун өзүнөн эле болсо, сиздердин жылдык бюджетиңиздер канча? Биз болсо мына былтыр 4,5 миллиард менен жаптык. Андан мурун 5 миллиард менен жапканбыз. Ага чейин 6 миллиард менен жапканбыз. Быйыл мына 5 миллиардтан ашык жабабыз. Сон менен алганда да. Бунун ичинен эми баягы чогулуктукту атпайсызбы жылдап? Таза пайдаңыздар канча калат жылда? Таза айтып атпайм. Тазасы ошол, э? Жалпы түшкөндөн сырткары. Жок, ал выручка эмес, чистая прибыль. Чистая прибыль ошончо. Чистая прибыль. Мен чистая прибыль айтып атам. Да. Жакшы эле экен да бул. Буга чейин, сиз келгенге чейин бюджети канча болуп турган аэропорттун? Мындай айтып коеюн. Садыр Кожоевич келгенге чейин аэропорт 2 миллиардка жакын тапчы. Келгенден баштап көзөмөл коюп, бүт могу схемаларды, коррупциялардын баарын жойгондон кийин ана 2 эсе 3 эсе өстү. Жакшы анда. Азыр бул оңдолду, анан мебелдер да алмашылат да, мына ошо отургучтар. Бүт алмашылат. Азыр могул көрүп турган сиздердеги эмелердин бардыгы, булардын баардыгы кетет. Мебелдер азыр жолдо келатат, жете 2 күндүн ичинде буйрушса Кыргызстанга келет. Анан ошолордун баарын коюп баштайбыз. Анан могу мониторлордо иштейт. Бул стойка регистрациялардын баардыгы уже келди 60 тук. Аларды коюп башташат. Анткени наркы жакты жабышыбыз керек, тигилерди коебуз. Анан обработка багажа деген бар бизде. Ошол системасын биз жаңы система коюп атабыз, умная система. То есть айкте жанагындай фактор болбойт да, что бул жүргүнчүнүн багажы
бөлөк рейске, бөлөк самолетке түшүп кетип калды деген. Айтты көп датчик лазерлер турат, камералар турат. Они считывают штрих-кода, посадочный билеты. То есть ичинен обработка болгондо бул точно ошол рейске барып түшөт да. Өзүнүн учагына барып конот. Бул умная система. Муну жаңы койдуруп атабыз. Бул да кымбат система. Бул система где-то бир канча болду эле, эсимден чыкпаса, где-то 8 миллион доллар турат. Бул система өзү эле багажная система. Вообще өзү аэропортовый деятельностьтагы ар бир нерсе бул өтө кымбат нерселер экен. Мисалы үчүн биз бул баягы сизге эмени эле айтып берип атам да мен. Куруу иштеринчи. Андан башка биз көп техникаларды алып атпайлыбы? Анткени аэропорттун техникалары баардыгы эскирип калган да. Мен келгенде техникалардын баарын караптырсам, эң жаңысы эле бир 10 жылдык техникалар экен да. 10 жыл уже служба кылгандарчы. Кээ бирлери там чуть ли не 20 жыл, 30 жыл эптеп-септеп, жамап, тешип эметилген нерселер жасап жүргөн болгон экен да. Бул не только аэропорт Манас, бул Кыргызстан боюнча аэропортторду айтып атам. Ошко эч качан жаңы техника алып беришпечи экен. Ошко Манастан калган жаңы бир нерсе алса, анан ошонусун анан тияка жеткизип, анан мен айттым, жок, бизде 2 чоң центральный аэропорт турат. Экөөнө тең техникалардын баарын обновлять этели. Эмне үчүн? Биз септеп эле мындай жүргөн экенбиз да. Кантип өткөн аудиттерди тоже баягы вопрос. Анан 180 примерно 200 наземный техника сатып алдык. Бул автобустар, бул тягачтар, бул система источник наземного питания, бул кондиционирование, бул ошол эле самолеттордун туалеттерин тазалай турган техника, суу куя турган техника, топливо куя турган техника, то есть аябай көп разновидность. Ошолордун баардыгын обновлять эттик. Алардын баары өтө кымбат экен. Пожарная машина аэропорттордун категориясы пожарный машина менен дагы бир один из этих факторов. 3 мүнөттүн ичинде, если бир происшествие болсо, биздин пожарный расчет 3 мүнөттүн ичинде ошол жерге жетип барыш керек. Бизде эски техникалар болгон. Техникалардын баардыгы ИКАОнун требованиясы боюнча уже баягы современный эмеде коомдо жашап атабыз да. Автомат болуш керек, коробка передач. И определенный куб жидкость алып барыш керек. И на ходу кетип атып ошону чачыш керек еще. Эми баягы жалпак тил менен айтканда да. Анан ошондой техникаларды алыш үчүн бизде бүт мурун КАМАЗдар болгон экен бул жерде. Биз Мерседестерди алдык. Канча техника болгон? Мурун бир Жайка проект менен, Грант менен бир Скания келген экен бизде. И то анда сатып албаптырбыз мындай бизге Жардам катары беришиптир да. Бир канчанчы жылы билбейм. Анан мындай бир эски стереотип калып калыптыр. Бизде акча жок да албайбыз да депчи. Анан кийин алабыз деген, кийин анан ал нерсенин эртең последствиясы болот да. Кудай сактасын, бир нерсе болуп кетсе, бизде техникабыз же жок, же дагы бир нерсе решение принимать еттик, акчабыз бар. Прямой заводдор менен сүйлөшүп туруп эле өзүбүз эле сатып алабыз. Бул коопсуздуктан, дагы бир эмелерден биз мындай үнөмдөгөн болбойт да. Бул эртең чоң трагический бир последствия. Канча техникаңыз бар пожарный? Биз пожарный машинадан Мерседестен 4 алдык. Ар бир машина 526 000 доллар турат. Ар бир пожарный машина. Бул аэродромный пожарный машина, городской пожарный машинадан разницасы өтө чоң болот экен. Анткени мунун биринчиден кубатурасы чоң, артында көтөрө турган. Анан бул проходимый болуш керек, 6 дөңгөлөгү тең, ведущий болуш керек. Өзү дагы бийиктиги өзүнүн требованиясы бар, бийик болуш керек. Анткени болсо бул аэропорттун ичинде эмес, самолет кудай сактасын бир жаман последствия болсо, бул аэродромдун тышында да болуп калышы мүмкүн да. Ошол жака да жетип барыш керек да, бул ар кандай жолдордон жете турган. Манас мырза, ушул кыскача айтканда, бул оңдоодон кийин Манас аэропорту канча пайызга жаңыланды деп айтсак болот? Анан канча учакты кабыл алууга жана канча жүргүнчү кабыл алууга ылайыкталып, канчасы көбөйдү? Бул пайызга токтоп кетсек, бул 100% эле 100%га жаңыланды. Анткени болсо биз азыркы 60 000 чарчы метрди алганда
мунун 30% жаңыдан с нуля курулду. Нар жакта 70-60% болсо капиталдуу ремонттон өттү да. Бул эсе терминалдын өзүн алсак. А сыртында прилегающая территория, инфраструктуранын бардыгы с нуля прям бардыгы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси болсо жаңы реконструкциядан өттү полностью. И техникалардын бардыгы эки эсе көбөйдү, жаңыланды. Анан болсо бул система кондиционирования, система отоплениялардын бардыгы, инженерная сеть ушулардын бардыгы жана өйдө да сизге айтып кетпедимби, биз баягы качествого акцент койдук да. Мисалы үчүн система кондиционирования и отопления биякта бүт японский коюлду, Daikin системасы. Могул Артуста турган тиги эскалаторлор, лифттер, бүт эмелердин бардыгы швейцарский коюлду. Бул базып жүргөн могу граниттер эмелердин бардыгы баягы мурункудай плитка же напольное покрытие эмес, булардын бардыгы натуральный камень, гранит. Могу стеклопакеттер дагы өзүнүн требованиялары бар экен. Бул аэровокзалда бекте жанагы ветровая нагрузка дегени болот экен. Анан бул өтө чоң мондай форматта болгондо мунун өзүнүн слойность, толщинасы, ичиндеги наполнениясы, то есть ушундай көп факторлор бар экен. Ошолордун баарын учитывать этип максимум кылдык да. Сапатына акцент аябай койдук. Анткени болсо бул 1 жылдык же 5 жылдык нерсе эмес, бул стратегический объект. Биринчиден көп жылга бул элибизге, жерибизге кызмат кылып бериш керек да. Буга чейин кээ бир аэропорттор жасалганда, мисалы үчүн Ошто жасалганда бир аз убакыттан кийин эле чатырынан суу тамып, анан бир жери көчүп кетип, дубалдары көгөрүп кеткен учурлар болгондо, мунусунда андайга жол берилбедиби? Эми жол берилбегенге биз аябай аракет кылып иштеп атабыз да. Анткени болсо бул эми баягы мен баягындай бир көрүп калдык, биздин бир кошуна мамлекеттерде жаңы терминал курулуп, анан суу агып кетти, рейстер токтоп калды. Эми, конечно, бул баягы человеческий фактор. Ошол моментте көрүнбөй калган, технический надзор болбой калышы мүмкүн. Эми биз деле андан 100% биз андан жакшы болуп кетебиз деп баягы кепилдик бере албайбыз. Бирок ошондо деле мен мисалы үчүн чатырды жазып атканда подрядчиктерге келип өзүбүз айтып аттык. Биз дагы пожарный машиналарды коюп, ошол напор менен аттырып көрөлү кандай болот экен. Ошончо нагрузка берели. Жанагы система слива, отлива ошолордун баардыгы кандай иштейт. Анткени баягы катуу жамгыр жаап же шамал болуп эме болгондо баягы ошо система агып кете турган система ошого туруштук бере алыш керек да. Текшерип көрдүңүздөр? Текшердик ошолордун баардыгы. Эми убакыт көрсөтөт, Риман мырза. Мен деле баягы бүт нерсеге мен деле строитель эмесмин да, бирок биздин бүт жагынан Министерство строительства, биздин подрядчиктер, биз тарабынан коюлган технический надзорлоо, бүт биздин кесиптештер, коллегалар баардыгы ошол убакытта биз активно эметтик. Жок, эми чын айтканда убакыт көрсөтөт. Кудай буйруса биз жакшы ниет кылайлы, андай бизде болбойт деген ниет менен. Жүргүнчүлөргө түзүлгөн шарттар боюнча, мисалы үчүн майыптыгы бар балдар, майыптыгы бар адамдар, баласын коляскага алып өткөн энелер, ылайыкталдуу тоскоолдуксуз кирип чыгууга, анан баягы эне бала бөлмөлөрү жасалдыбы аэропортто? Албетте. Бул аэропорт деген өзүнүн жашоосу менен жашайт да. Эч качан 1 мүнөткө да токтобойт. Өйдө да айтып кетпедим сизге. Ошон үчүн бул шаардан да алыс объект. Анан жүргүнчүлөр бул жакка келгенде бүт шарттар түзүлүш керек да. Парковкага киргенден баштап ар кандай адамдарга бардыгына шарттары туура болуш керек. Бул жерде сиз өзүңүз айткандай эне бала бөлмөлөр бар, медицинский кабинеттер бар, намазканалар бар, дааратканалар бар, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы бүт шарттар түзүлдү. Мына лифттер коюлду, өзүнүн пандустар бар, көтөрүлө турган эмелер бар, санузелдерде өздөрүнүн ошондой кабинкалар бар. Бүт жерде өзүнүн ошолор бардыгын баягы бул аэропорттордо өзүнүн требованиясы бар да.
международный аэропорт, ошолордун баардыгын учитывать этип максимально жазышты. Биз проект кылып атканда, долбоор жазып атканда ошонун баарын киргизгенбиз. Демек азыр менин байкашымча эле мына экинчи кабатка көтөрүлүш үчүн тепкич менен дагы, эскалатор менен дагы, Лифт менен да. лифт менен да чыкса болот экен, 3 альтернатива бар экен. Ооба. Анткени бул аэробекетте бизде биз баягы стратегический объект болгондон кийин бизде ар кандай случайлар болот. Бизге кээде баягы жашыруун деле эмес сообщениялар келип калат. Заложена бомба же тигиндей мындай деп. Ошондо биз бир определенный убакыттын ичинде эвакуация кылып, биздин жүргүнчүлөрдү чыгарып кетишибиз керек да. Ошого бүт шарттардын баары түзүлгөн. Анан биздин баягы бекте азыр проектибиз өзгөргөндөн кийин план эвакуации ошолордун баардыгы дагы жаңыланып жазылат да. Биздин службалар, определенный службалар, бизде өзүбүздө кинологдор бар. Взрывчатый материалдарды биз өзүбүз дагы изилдеп турабыз. Бизде аэропортто служба профайлинга деген бар. Ал баягы эми айтып кое берсем болот. Адимкидей жарандарга окшоп эле пассажирлар менен жүрө берет. Бул өзүбүздүн биздин секретный службабыз бар. Мындай айтканда секретный дейт. Жүрүп анан эгер бир шектүү бирөө болсо акырын информация берет. Сиздер аны тааныбайсыздар. Ал адамдар эч кандай формасы жок, кадимкидей жүргүнчүлөрдөй болуп эле жүрө берет. Стерильный зонада жүрөбүз, бул жагында жүрөбүз, бүт жагында жүрөбүз. Ошол информацияларды чогултуп турабыз. Если бир какой-то жүргүнчү өзү бир шектүү болуп, мындай бир признактарды, знактарды берип баштаса, то акырын сигнал берет. МВДга беребиз же бөлөк тийиштүү органдарга берип, анан текшерүүгө текшеребиз да. Буга чейин, оңдолгонго чейин күнүнө канча жүргүнчү тейлеп турган аэропорт? Андан кийин эми азыр канчага чейин тейлей алат жаңы мүмкүнчүлүктө? 2 эсе көбөйөт. 2 эсе көбөйөт. Мурун биз 1700 жүргүнчүнү 1 саатта өткөрсөк, азыр 3500ге 4000ге жакын өткөрө алабыз. 1 саатта? 1 саатта. Биз азыр сезон убагында бир күндө 50 самолетту кабыл алып, 1 суткада учурабыз. Ошонубуз биздики 100-120 самолетко чейин көбөйөт. Эл аралык компаниялар менен дагы сүйлөшүп атат бизге келгенге, мисалы Европа менен түз каттамдарды ачуу. Албетте. Бизде туристтердин ошол жактан да келип атат. Албетте. Биз эми баягы мындай болуп калганбыз да, бизде көп жылдан бери, биз баягы 2006-жылдан бери кара тизмеде туруп, биздин бир эле выходубуз основной бул биз Турция менен уччук, Стамбул менен. Же Дубай менен Европага уччук, же биздин соседний мамлекеттер Алмата, Ташкент менен уччук да. Анан ошол бул дагы чоң эме болчу. Кара тизмен, Евробирликтин кара тизмеден чыгуу. Бул да биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин өзүнүн жеке көзөмөлүндө болуп, биздин жарандык авиация чоң иш аткарып, быйыл мына ошо кара тизмеден чыкты. Чыгаар менен эле бизге азыр европалык авиакомпаниялар дагы, бөлөк авиакомпаниялар дагы уже интерес көргөзүп атышат. Силерге рейс ачайлы деп. Биз азыр ошолор менен баягы өзүнүн процедурасы бар. Бир рейсти ачыш үчүн жарым жылдык убакытта согласоваться этилет. Анткени болсо ал мамлекеттин жарандык авиациясы өзү биринчи слотторду согласовать этиш керек. Андан кийин ошол учкан аэропорттон убакыт таап согласовать этиш керек. Анан авиакомпанияга жетет. Авиакомпания өзүнүн расписаниясын өзгөртүп, аларда самолет бош турбайт да, бир жакка учуп жүрөт да. Ошолордун между рейсами ал самолетту убакытын таап, Кыргызстанга учуп барып кайра келе турган убактысын расписаниясын түзүшөт. Анан келип биз менен бизде аудит өткөрүшөт. Бизде кайсы убакытка учуп келе алат ал, учкан мамлекет канчада учат. Ошол, то есть бүт жагы стыковка болуш керек да. Бул жөн эле самолетту учуруп жүргөн эме эмес, бул артында чоң жумуш турат да. Бир жарым жылдык жумуштар турат. Анан ошол азыр жумуштары жүрүп атат. Биз европалык 2 авиакомпания менен сүйлөшүп атабыз. Бул Люфтганза, анан дагы бир европейский компания менен. Анан ошо экөөнүн кайсынысы биринчи эметип кетсе, ошолор ачат биринчи рейсти. Андан башка, конечно, биздин өзүбүздүн улуттук авиакомпаниябыз Osman Airlines'ка учактар сатып алганбыз. Алар эмки жылы 27-жылы март айында келет.
Канча учак келет? 2 учак келет. Airbus 321 деген учакты биз толугу менен өзүбүз сатып алдык. Ал март айында буйруса келсе, биринчилерден болуп Osman Airlines авиакомпаниясынын ошол маршрутун Европага ачканга аракет кылып атабыз. Буга чейин Жалал Абад аэропортунан өтүп баратып мен бир эшигин туура эмес коюп койгонун көрдүм эле видео чыгар. Аны сизге деле жетти көрдүңүз болуш керек. Мен сразу жеткен мага түнү муну кечинде сиз чыгардыңыз болуш керек. Мага түнү келди. Мен ошол убакта эле Оштун бизде аймактык аэропорттордо юг тарапты караган Ош аэропортунун директоруна жөнөттүм. Ал ошол эмне болуп антип коюлуп калыптыр? Ал туура эле коюлган экен, бирок ачкан жагын туура эмес жагын ачып коюптур. Эки эшик да. Анан ограничитель болгон, ачылбай турган жакты ачып коюптур. Ошон үчүн булар тигини бекитип туруп эле биякты ачып коюшту да кийинчи. Туура эмес жагын ачып коюшкан булар. Сиз болсо айтканыңыз туура, анткени келип баягы такалып калып атпайбы? Ал көптөн бери туруптур да, баягы кол урула берип. Эми бул эми чын айтканда ошол на местах иштеген ошол Жалал Абад аэропортунун директорунун күнөөсү да. Ал күнү ошол жерге келет да. Көрүш керек да ошонучу. Обязательно блогер чыгарып, же бир жүргүндү чыгарып айтмайынча на местах өздөрү баягы человеческий эме да, анан Чара көрүлбөдү эч кимге? Чара эми баягы устной форме айтылды эми. Бул мындай да, бизде авиацияда кадровый кризис да чоң. Экинчи кабатына мындай узун LED экран коюлуптур. Узундугу 115 метр экенин айтышууда. Аэропорттун жетекчилигинин маалыматы боюнча мындай узун экран Кыргызстанда эч жерге коюла элек экен. Караңыздар, ушул жерден каяка учуп бараткандар, учуп келгендер жана башка маалыматтарды жүргүнчүлөр көрүп турат экен. Ал эми муну залдын узундугунда көрсөңүздөр болот. Кенен мындай граниттерди коюптур. Бул дагы киргенде эле чоң, аябай сапаттуу экени көрүнүп турат. Бул жакта видео байкоолор, камералар турат. Кирген жүргүнчүлөрдүн баарын көзөмөлдөп туруучу. Үстүндө жана жылытуу, муздатуу кондиционери да коюлуптур. Ал дагы Япониядан алып келинген деп атат. Бул системаны алып келип орнотушуптур. Өтө жогорку сапатта жасалган айтышууда. Алдыда бизде чоң масштабдуу иш-чаралар турат. Саммит өткөн атат. Ошол президенттерди тосуп алуучу жайлы, сыйлуу делегацияларды тосуп алуучу жайды көрбөйлүбү анда? Көрөйлү болсо, ошол жакта кандай даярдыктар болуп атат экен, ал жакта көрүп чыгалы. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Бул Манасек ушул жерде башталат. Жана зал официальный делегация деген ушул зал. Бизде бул жер баягы регистрация болот жүргүнчүлөр и зал ожидания. Бул не стерильная зона. Мурун бир эле зона болгон, анан азыр болсо өзгөрттүк. Муну деле баягы чакан терминал болгондон кийин биздин баягы бүт талаптарга жооп бериш үчүн 2 зона кылып бөлдүк. Бул деген баягы зал прилета и вылета бул жерде баягы күтүп турушат. Жүргүнчүлөрдү узатат ушул жерден. А тияктан досмотрду өткөндөн тияк уже стерильная зона, ал жак зона duty free. Мурун бир эле болчу. Азыр болсо өзгөрттүк, эми баягы талаптарга действительно жооп бергендей кылыпчы. Анан бул жерде дагы полный реконструкция болду. Бул баягы 2009-жылы ушундай курулгандан баштап капиталдуу ремонт өткөн эмес болчу. Бул жерде бүт инженерная система кондиционирования, отопления өзгөрүлдү, отделочный бүт эмелердин баары өзгөрүлдү, мебель полностью өзгөрүлдү бул жерде. Булар баштан жасалды. Бүт жаңы жасалды. Анткени болсо бул жак эми түшүнөсүздөр да, биякта бүт жанагы биздин сыйлуу конокторубуз келет, ошолорду тозуп, узатып, чоң форматтагы ири иш-чаралар болгондо келет, ошого мындай жакшы тозуп, жакшы комфортный условияда узатканга жасалды. Бул жерден учуп көрдүм. Арка жакта жана тосуп алуучу залдарына каяктан өтөбүз? Бул жер мына
зал обычный бул жерде өтүшөт, бул жерден биздин сотрудниктерден регистрация кылышат, посадочный билетин алышат. Андан кийин бияка бул жер болсо мына зал прилета. Пассажирлар учуп келгенден кийин могул жерден чыгышат. Ушул жерден чыгышат. Досмотровое оборудование турат при эмеден. А бул жака болсо уже кетип атканда ушул жактан кетип атканда могул жерден өтүшөт. Бекте мына пограничный контроль турат. Салам алейкум, кандайсыздар? Салам алейкум. Салам алейкум, кандайсыздар? Пограничниктерден бектен өтөт, границадан. Бектен мына досмотр уже башталат. Бекте дагы оборудование текшеришет. Здравствуйте. Салам алейкум, кандайсыздар? Инспектор Куланбаев. В случае, если бир нерсе эме болсо, бул жака кирип, отдельно жүргүнчүндө текшерет. Жанагы маселе жаралган учурларда. Маселе жаралса. Бул жак уже зона, стерильная зона, зона duty free деп коет. Мына бекте азыр duty free магазин курулуп башталып атат, буларда бүтөт. Бул жак намазкана окшойт. Намазкана, биякта намазкана. Намазкана. Салам алейкум. Эс алып Жок, калыңыз. Бул жак биякта бул таможнянын өзүнчө бөлмөсү, таможняның сотрудниктери отурушат биякта. Бул жерде мына зал. бул duty free жаңы болду да ушул жерде. Ушул жер жаңы жасалды да. Бул жерде мына биздин сувенирлер, эмелер, өзүнчө коммерческий. Биякта duty free магазин болот. Бияк зал ожидания. Бул мебелдер да жаңы алынды. Бүт жаңы алынды булардын баардыгы. Булардын баары жаңы алынды. Биякта да өзүнчө зона бар. Отурганга биякта бар условия бүт баардыгы эмелер бар. Бул жерде да бир зал бар бизде. Бул жерде да зал бар. Жакта өзүнчө отура турган залдар экен да, Ооба. Отура турган зал, биякта. Бул жакта китептер, Чыңгыз Айтматовдун китептери, биздин эң негизги улуу инсандарыбыз, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, анан Манас эпосунан Манас, Семетей, Сейтек үчилтиги коюлуптур. Бул биздин жылдык журналдарыбыз. Журналдарыбыз 2025. Биз ар жылы чыгарабыз, ушундай отчет беребиз. Биздин акционерлердин астында биздин жүргүнчүлөр, авиацияны баягы тааныйм деген аудиторияга ушундай журнал чыгарып, бизде жыл бою өткөн информациялардын финансовый дагы бөлөк показательдер боюнча ушундай эмелерди беребиз. Биздин эң баягы символдарыбызды камтыптырсыздар да. Бул жерде улуттук символ ак элбирс турат. Ак элбирс биздин ооба. Эми бул жерден көптөгөн баягы биздин сыйлуу конокторубуз келет. Аларга биздин өзүбүздүн Кыргыздын колоритин, өзүбүздүн жакшы шарттарыбызды, мейманчылык мындай эмебизди, сапаттарыбызды көрсөтүшүбүз керек максимально. Ошон үчүн биз мындай ушундай условиялар түзүп. Бизнес класстан билет алгандар да ушул жактан өтөт. Жок. Бул расмий делегациялар үчүн. Бул только расмий. Официальный. Бул залдан өтүш үчүн бизде положение боюнча да ушундай. Бизде администрация президентадан либо жогорку кеңештен бизге официалдуу кат түшөт. Ушул делегаттарды, ушул конокторду тосуп алгыла же узаткыла деп. Только ошол түрдө эметебиз. Бул коммерциялык, бул жакта багыт жок. Коммерциялык багыт үчүн бизде VIP зал бар, коммерческий. Ал аркы жакта эле. Ал ушул эле зданиянын экинчи этажында. Ал бөлөк жагынан кирет. Ал VIP зал айке любой эле жаран барып акчасын төлөп, учуп кетсе болот, учуп келсе болот ушундай. Бул жак болсо только официалдуу биздин конокторго. Азыр көрсөтүп коелу, вот бул жерден получается адамдар уже досмотр прошли, бул жерде ожидают своего рейса, анан баягы выход на посадку деп айтат. Биздин жүргүнчүлөр чыгат дагы, анан бул автобустарга отуруп туруп эле анан учагына жеткизилет. Сиз өзүңүз билесиз да, биз азыр августтун аягында Кудай буйруса чоң, ири чоң иш-чарага даярданып атабыз. Анан бул өтө жоопкерчиликтүү иш-чара. Биз бирден бир өтө баягы задействованный объекттердин бирибиз.
анткени бисмилла дегенде бизге учуп келишет. Эң биринчи сиздер тосуп аласыздар. Биз тосуп алабыз, анан биз узатабыз да. Анан ошол күндөрү биз аябай мындай жакшы тукан иштешибиз керек. Анан мына бул фасадтагы полный өзгөрдү. Мурун мындай эмес болчу. Фасадындагы Фасад полный өзгөрдү. Стеклопакет, фасад бизде мурун алюкобонд менен жасалган. Алюкобонд менен жасалган. Алюкобонд менен жасалган. Бул жерде момундай экрандарды койдурдук. Бул экрандар баягы бизде чоң момундай иш-чара болгондо баягы биздин приветственный эмелер, сүрөттөрү, кош келиңиздер деген эмелер жазылат да. Ошого узундугу 20 метр, бийиктиги 9 метрби ушундай. Ушундай чоң экрандар, 2 экран коюлду. Бул жагына западный и восточный направление. Андан башка флагштокторду койдук. 20дан ашык флагшток. Ошончо бизге эмелер келет. Ошостун саммитине келе турган өлкөлөрдүн бардыгынын желектери коюлат. Андан башка биздин мынагы самолеттон түшкөндөн баштап биздин келген конок жанагы главы государств президенттер унаага түшкөнгө чейин килемдер төшөлөт. Ал килемдерди дагы алдык. 700 метрдей килем алынды. Ширинасы ар бир килемдин ширинасы 4 метр. Узундугу 700 метр. Эмне үчүн 700 метр? Анткени болсо биз бир убакта сразу 3 президентти кабыл алганга шарт түзөбүз да. 3 президент бир убакта конуп калса, чтобы үчөөнү тең тосуп алып узатканга. Бул протокол боюнча согласованный эмелер, специально тосуп деңгээлде бийик деңгээлде анан узатканга чыкты. Могу мачталардын бардыгы дагы жаңы коюлду. Примерге койсом, мына мурун тигиндей болчу, жанында турат. Мына мурун тигиндей болчу. Азыр болсо момундай коюлду. Жарык бергенде аркы бетке чейин жетет экен да, аркы жарык. Анан кийин бул эски мачталарда көрүп атпайсызбы? Ооба. Кудай буйрса алардын бардыгы дагы алмашылат. Саммиттен кийин. Ошондо өлкөнүн президенттери келгенде ушул жерге конот, ушул эшиктен эле киришет да, ушул жер. Килемдер мындай салынат экен да ушул жактарга. Бул жерде биз баягы 20дан ашык мамлекеттин президенттери келет. Ошон үчүн ар бир визиттин өзүнүн статусу бар да. Мамлекеттик либо официалдуу деп. Мамлекеттиктерди ушул жерге коебуз. Официалдуулар наркы жагына коюлушат. Мамлекеттик деген бул рангы бийик. Эң чоң ошон үчүн сапарлар эмеспи? Ошол мамлекеттик сапар бул ушул жерге коюлат. Анан ушул жерден тосуп алышып, анан ичине кирет. Бул жерден дагы Министерство культуры өзүнүн бир эмелери бар, иш-чаралары. Андан кийин ичинде да иш-чара болот. Жүрүңүздөр, азыр жана чоң залды көрсөтөм сиздерге. Чоң залда кандай жумуштар жасалды. Бул баягы биздин сыйлуу конокторубуз келгенде как раз таки ушул эшиктен киришет. Ушул жерлерге килем төшөлөт. Бул жерге килем төшөлүп, алып кетет. Бул жерде могул напольное покрытие, бул натуральный мрамор. Бул гранит да эмес, бул мрамор. Анан бул мраморду да биз заказ берип атканда дизайн кылып, могунун бардыгын ою чийме биздин баягы биздин шырдактын ою чиймелерин ушуну чет мамлекеттен жасатып алып келип, анан тактырдык. Бул ар бир ою чийме өзүнүн номерациясы менен келди. Анан ушуну кылат менен жасашты. Атайын жасапсыздар да. Атайын жасатканбыз мунун бардыгын, ооба. Анан бул жерде мына келген коноктор, президенттер келгенде ушундай базып келишет дагы. Анан ушул жерде токтоп, анан бул жерден бизде официалдуу баягы тосуу иш-чара болот. Бул жерде программа болот. Бул жерде обычно баягы оркестр турат, бир кандай көргөзмөлөр болот, ушул жерде болот. Бул жерде как раз бекте эме экран коюлду. Мына биздин түндүгүбүз, бул жерде артында мына биздин гербибиз турат. Ана система, акустическая система JBL-ду койдурдук бекте. Мына колонкалар. Мурун болсо мындай иш-чараларга специальный аппаратураларды Минкультура алып келип, бул жерге коюп, анан проводдор көрүнүп, анан мындай бир
эстетика кичине Бузулчу. бузулчу да. Анан азыр болсо биз ошо ремонт болуп аткан убагында эле заложили, акустическая система полностью өзүбүз койдуруп койдук. Деме атайын аппаратураларды алып келбей эле ушул эле кошулат экен. Бизде бул жерде мына стеклянный кабина болот. Ошол жерде бүт аппаратуралардын баардыгы ошол жерге коюлат да, көрүнбөйт. Ошол жерден бүт нерсени управлять этип беришет. Музыканы, бүт эмелерди. Могулардын баардыгы натуральный мрамор, жашыл. Бул да Европадан алынды. Булардын баары. Мыналар, жакшы. Булар да баары жаңыланып тур да бул жактардан бери. Анан могул жерде бизде эски мурун бир картина бар болчу. Анан ал картина жөн эле баягы эмеге холстко тартылган эле картина болчу. Анан болсо биз эми баягы биздин Кыргызды мындай тааныткан бул Манас, Кыргыз тааныткан бул биздин баягы азыркы национальный символ бул Илбирс, ушундай нерселер. Анан бул аэропорт Манас болуп аткандан кийин анан ошо Манастын бир эмесин кылайлы деп, анан ошондой бизде заслуженный биздин Кыргызстандын художники Усубалиев Талайбек байке өзү эскизин тартып келип, анан биз менен согласовать эткен. Анан ошол жерде биз айттык, эми баягы идеяда Манас болуш керек, анан Манастын өзүнүн баягы эмеси болуш керек, кырк чоро, анан Бакай ата совети болуш керек деп. Анан ошондо бизде Манас, Буякта Манас получается өзү, анан кушу өзүнүн аты, анан оң тарабында бул совет Бакай атанын совети кеңеши и сол тарабында бул эмеси кырк чоросу деп. Анан бул жөн эле картина болгон жок, бул болсо 3D мындай эме өзүнчө как скульптурадай эле болду. Анткени биз жакын келип туруп мындай астынан карап көрсөк, Манастын эмеси өзү эле жарым метрге чыгып турат. Бул өтө сложный баягы эме болду. Жумуш бул кылдат менен жасашты художниктер. Мына эскизинде эскизи бул кагазга тартып келген. Башында эскизи өзүнүн. Ошону биз менен утверждать этишкен, анан ушуну толугу менен бул жерге түшүрүштү да. Келгенде деле биздин баягы эпосубузду, тарыхыбызды айтып бере турган, чагылдыра турган картина болуп тур да. Бийиктиги деле бийик экен, узун турасы канча? Узундугу, бийиктиги 9 метр. Турасы 22 метр. 22 метрге. 22 метр. Айкөл Манастын эстелиги көп жерлери коюлуп келген, сүрөттөр тартылып келген. Мунусунда чынында мага жагып турат. Бул жерде ушул Манас, Айкөл Манастын мүнөзү берилиптир. Ак куласын минип баратканы, үстүндөгү ак шумкары, кылычы, колундагы камчысы, чыныгы мүнөзү берилиптир да. Бул идея ошо сүрөтчүлөрдүн өзү алып келдиби, ушундай бар эле же бир ортодон кеңешип анан бир ушундай картина чыгаруу жаралдыбы идеясы? Бул мындай болду. Мурун бул жерде бизде бир картина бар болчу. Ал картинанын мен баягы өзүм творческий адам болбогондон кийин мен түшүнбөчүмүн ал картинанычы. Бир кара түстө тартылган, анан мындай бир кандай айтсам, мындай бир мындай негативный бир, мен баягы обычный жаран катары караганда мындай эметчи да. Анан биякта реконструкция башталганда мен просто айткам, картинаны алып таштагыла, жөн эле ак дубал кылып жасайбыз деп. Анан бир убакта мындай эме келди. Мен баягы бул зал официальный делегация болуп атканда бизге келген өлкө башчылары келет, чоң деңгээлде жолугушуулар болот. Анан ошоке биздин баягы Манас эпосунун өзүнүн бир тарыхын, бир эмесин көрсөтүп кетпейлиби деген бир эме болду. Анан ошол идеяны биздин эмелер художниктерге айтып, анан художниктер тиги Усубалиев Талайбек байке анан ушул модель эскиз менен келди да, сунуш. Буюрса жакшы чыкты, мындай мага деле аябай мындай өзүмө жакты да. Мындай кирип келгенде эле дароо көрүнгөн картина экен да. Анан көрүнүп эле мындай кыргыздардын тарыхын көрсөтө турган жакшы бир картина. Биздин мындай кыргыздардын бир духун көрсөтө турган, көрсөткөн бир жакшы мындай статный эме болду да. Жакшы, эми бул калат, бул тарых болуп калып калат. Бул өзүбүзгө биз кыргыз сыймыктанган мындай эпос Манас деп ошондой.
Анан уже баягы эме бүткөндөн кийин, иш чара бүткөндөн кийин президенттер уже бул жагынан чыгышып, анан бул жагынан өздөрүнүн кортежи болот, ошол жака отуруп анан чыгып кетишет. Иш чара бүткөндө мындай кетип, бул да чыгып кетет экен да, э? Бул жагынан азыр мен силерге көрсөтүп коем. Бул жерде специальный өзүнүн стоянкасы бар. Бекте эки президенттин кортежи бата турган стоянка кылдырдык. Ар бир кортеж бир определенный количество машинадан эметилет да, ошон үчүн эки жер. Мына бул жерге основной машиналар токтотулат. Ушул жерден эле чыгып отурушуп, түз чыгып кетет. Бул жерде эки фонтан коюлуп атат. Сиздер система полива ошол жерде фонтан кылдык, анткени газон кичине болуп калды. Азыр мына газонду сейтетип, биз 31 нече газон өстүрүп калышыбыз керек. Өсөбү? Өсөт. 10 күн калды. Өстүрөбүз. Анан бул жерде да бир фонтан болот. Ошо эки фонтан. Анан ошол жерден уже правительственный жолго, трассага чыгышат. Кошумча булоо кошулдубу? Азыр жаңыдан иштеп жатышат го, же мурда бар беле? Жок, бул навес вообще жок болчу. Бул ачык эле болчу мурун. Анан баягы непогодада ар кандай трудность баягы эмелер эметчи да, анан биз муну жаба турган кылып чечтик. Чтобы салкында болот, жамгыр жааса эме болсо дагы объекттин эмеси, машинасы ушул жерде турганга. Конокторубуздун. Чоң эле жумуштар жасалыптыр да демек. Böylese. Ушул баардык жумуш жанагы айткан 130 миллион доллар дегенге кирди да, э? Ушул Конечно, баары. Конечно. Бул экинчи кабатында эмне бар? Экинчи кабатында жана мен сизге өзүнчө айтып кеттим го. Бул VIP зал, коммерческий зал. Коммерческий зал. Мурун ошол жактан экинчи этаж вообще колдонулбачу да, мурун жөн эле туруптур да, мен келсемчи. Эмне колдонбойбуз деп туруп, анан VIP залды ошол жака ачтык да бизчи. Анан биякта өзү выход бар болчу, биз жаап таштаганбыз. Анан кийин могу азыр саммитке успеть этпей калдык. Могу лестница менен могу эскалатор бектен демонтировать этилет. Алынат. Бул жактан. Бул алынат, все уже. Бияк өзүнчө туюк помещение болот, тигил жак отдельно өзүнчө болот. Бул жакы даяр эле болуп калды да, э? Толугу менен даяр. Жана жуулуп, килемдерди салып койсо эле, демек 10 күндөн кийин бул жерде тынбай 10 күн болот го дейм, тосуп алуулар, узатуулар. Ошондон кийин эле көчмөндөр оюндары башталат да. Ооба. Эми бизде эң жоопкерчиликтүү бул 3 күн. 30-ында келип башташат биринчи президенттер. 31-inde келишет, и биринде кудай буйрса узатабыз да. Эң баягы фокус менен караган күндөрүбүз ошол күндөр болот. Биз ошо 29-на мен азыр сотрудниктерге да айттым. Бизде 5-дневный иштеген сотрудниктерди биз кое беребиз. Үйүнө барып удаленка менен иштегиле. Анткени болсо жол все равно жабык болот. Биздин сотрудниктерге убагында келе албайт, убагында кете албай калышат. Удаленка менен алар иштешет үйүндө, жумуш токтобойт. Бирок ответственный мен замдарым өзүм кошулуп, биз 29-ында эле кийим кечебизди баарын алып чекте болобуз. Биринде же экисинде кетебиз. Ошого чейин ушул жерде болобуз. Демек, баягы аралыктан иштей ала тургандар үйүндө, бул жакта өздөрү иштей тургандар бул жакта болот экен. Производственная часть, безопасность, өзүм баш болуп, бөлөк замдарым баардыгыбыз ушул жерде болобуз. Анткени болсо биз барып келгенге да шарт болбойт. Жолдор жабык болот все равно. Анан президенттер келген конокторубуз ал ар кандай расписание менен келет. Бирөө түндө келет, бирөө күндүз учуп келет. То есть смысл жок да, ошон үчүн кийимдерибизди, тамак ашыбызды алып келип, буйрса ушул жерде 4 күн жашайбыз. Анткени бул действительно мамлекетибизге мындай мамлекетибизде чоң иш чара болуп атат да бул. Ошонун баардыгын туура кабыл алып, анан туура көңүлүн калтырбай, жашынакай кылып узатышыбыз керек да. Ошолорго сиз кызматкерлерге дагы тапшырмалар коюлду, кандай даярдыктар бар? Ошол англис тилин билгендерди биринчи катарга коюп атасыздарбы? Мамиле кылуу, жанагы орой мамиле кылып, ортодон баягы негативдүү маана жаратпагандай, кээ бир ушундай учурлар болуп калат. Ал уже биз даярданганыбызга кете бир жылдан бери даярданып атабыз бу. Техникаларды алып, сотрудниктер кимина ушул убакытта эч ким отпуска деген жок, усиленный режим менен иштейбиз. Даже биз ошол сменде эмес, бөлөк сменден дагы усиление чыгарабыз. Бүт ар бир служба 17ге жакын служба бар бизде. Ошол службанын баардыгы 2 эсе көп
количество адам менен аэропортто болушат. Ошол күндөрү дагы биз именно ошол диапазон убакытта рейстерди дагы чектөө киргиздик. Эртең мененки саат 9-тан баштап түнкү саат 10-го чейин рейстерди кабыл албайбыз биз. Ички тышкы рейстер баардык рейстер. Анткени болсо биз даже кабыл алсак деле жолдор жабык да. То есть жүргүнчүлөр же рейсине келе албайт, же рейсинен учуп кайра үйүнө бара албайт. То есть ошон үчүн биз полностью аз деле маалымат берилип атпайбы, что жолдор жабылат, биринин артынан бири президенттер келет, делегаттар учуп келет, жолдор улам жабылып турат. Анан бул деген рейстерге дагы эме болот. Ошон үчүн саат 10дон кийин гана келип 10дон кийин учушат. Ооба. Биз анын бардыгын уже давно эле авиакомпаниялардын баарына бергенбиз. Бизге учкан Россиядан, арабтарга, түрктөргө, кытайларга баарына берилген, что түнкү рейс, түнкү убакыттарга жылдырылды рейстердин баардыгы. Жүргүнчүлөр тейлөө боюнча жана англис тилин билгендер Обязательно. коюлуп атабы? Жок, бизде өзүбүздө требования бар да, регистрация боюнча, эме боюнча бизде тил билиш бул обязательно билиш керек. Ал ансыз жок. Анан жүргүнчүлөр чыкканда эле таксисттер тосуп алат. Бул көптөн бери айтылып келген маселе. Такси деп кыйкырып, колунан сумкасын жулак алып, жүрүм ага отур, тигиндей отур деген. Ошол маселе бир иретке келеби? Келтиришибиз керек. Келтирбесек болбойт. Анткени болсо биз акцент коюп атабыз, туристтерди алып келебиз деп. Бул туристтерге бирден бир аябай терс таасир берген нерселердин бири. Чыкканда эле биринчи эле эмоциясы ошодон көрүнөт да, биринчи эле Мунун артында таасирленүүсү. криминалдык итоктор да болгон. Тоноп кетүү болгон, алдоо фактылар болгон. Муну МВД бул боюнча иштеп, канча адамдар, канча таксисттер камалды, кармалды. Анан муну биз кандай кылабыз? Биз жана умная система парковки коюлгандан кийин биз аэропорт официалдуу келишим түзөбүз операторлор менен. Бизде Кыргызстанда жакшы күчтүү технический базасы, программный обеспечениясы, клиентская базасы күчтүү операторлорду тандап туруп, ошолорго биз талап коебуз. Биринчиден именно аэропортко келген, аэропортто иштеген таксистердин историясын текшерип, водительдердин судимость эмелери болбош керек. Экинчиден опыту болуш керек. Үчүнчүдөн айдаган машинасына технический ограничение киргизебиз. Жылымы жаңы болуш керек. Цвети момдо болуш керек. Анан по классам бөлүнөт: эконом, комфорт, бизнес деп туруп. Анан ошолордун баардыгын азыр операторлор менен как раз сүйлөшүү жүрүп атат. Анан биз буларды болсо просто эле ошо келишим менен эле түзүп туруп, частный извозду киргизбейбиз. Болду, аларды вообще эметебиз. Муну МВД менен бизнес служба авиационной безопасности чогуу иштешет. Баягындай уже колдон жулуп кетүү, тигиндей, мындай эмелерди уже биз мындай мыйзам түрүндө катуу көзөмөлгө албасак, бул өтө чоң терс мындай эме берип атат. Таасир этип атат. Таасир этип. Демек келишим түзүлгөндөр гана кирип иштешет экен аэропортко. Бул чоң операторлорду киргизебиз. Жакшы. Түшүнүктүү, анда алдыда чоң жумуштар турат экен. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Жумушуңуздар дагы бүтөрүнө аз калыптыр. Анда ийгиликтүү бүтүрүп алыңыздар. Алдыдагы иш чараларыбыз жакшы өтсүн. Сиздерге Кудай күч кубат берсин. Рахмат. Рахмат. Бул аэропортко кетүүчү жолдун асфальты дагы жаңыланып бүтүптүр. Мына эки жак тилке тең жумуштар жасалып бүткөн. Мынандай жарыктандыруу прожекторлору дагы жаңыдан коюлуп, эскилери алмаштырылыптыр. Бул дагы ошол Кыргызстан аэропорттору ишканасынын демөөрчүлүгү менен жасалганын айтты. Мына атайын заказ менен алып келиптир. Бул ушул бир караса чымчык куштарга окшош, бир караса самолетко окшош болуп, атайын заказ менен жасалганын айтышууда. Бул коноктор тынбай каттай турган жол. Аркы жакта Жаш Гвардия бульвары менен дагы өзүнчө жол салынып жатат, альтернативдүү жол. Бул жолдагы бүт баары асфальт алып, жарыктандыруулар коюп, конок тосконго даяр болуп калыптыр.